Жаңы салык кодексине ылайык өлкөдөгү соода сатыкты ККМ чек менен жүргүзүү талап кылынган. Мындай талап 1 августтан тарта коюла баштаган. ККМ бул көзөмөл кассалык аппараты, дал ушул аппараттын жардамы менен өлкөдөгү экономиканы ачыкка чыгаруу максатталган. Элди бул өнөктүгө кызыктыруу максатында мамлекеттик салык кызматы атайын чек талап кылып байге утуа лотереясын уюштурушкан. Ош шаарынын тургуну Сыймык Жуманазар уулу чек талап кылып байге утуа лотереясына катышуу үчүн ар бир сатып алууда кассалык чектерди талап кылат. Ал бүгүнкү күндө 100гө жакын билет чогултканын айтат. Муну менен ал мамлекетке салык чогулушуна салым кошуп жатат. Алдыда батир же машина утуп алсам деген үмүттө турат. Биз үй бүлөбүз менен мисалга үй бүлөдө көп адам жашайбыз. Бардыгыбыз например, аптекага киребизби, же маркетке киребизби, же жөнөкөй ашканага киребизби, бардык жактан чек талап кылабыз. Анткени мисалга кээ бир жерлерде жок, азыркы кичинекей магазиндерде, чайканаларда, биз ал жактан чек талап кылабыз, бирок ал жакта чек жок болуп калса, биз ал жакка барбашка аракет кылабыз. Неге дегенде биз ар бир жаран Кыргызстаныбызга жардам беришибиз керек, көмүскө экономиканы көтөргөнгө. Чек талап кылып байге утуа лотереясы башталгандан тарта эл бул өнөктүккө массалык түрдө катыша баштады. Анда үй тиричилики буюмдары, кымбат баалуу телефондор жана унаалар коюлган. Дегенмен 1 октябрда өткөрүлгөн лотереяда салык кызматкерлери ойнотулган байгелерди жеңишинен кымырып кеткени ачыкталды. Анда 2 iPhone 13, 1 смартфон жана 1 микротолкундуу мешти керектөөчүлөргө бербестен ККМ чектерин өздөрү сканерден өткөрүшкөн. Тактап айтканда аталган байгелерди өздөрү жасалма жол менен утуп алышкан. Салык чектен өткөргөндө бир гана лотереяга эмес, кыргыз экономикасына кошкон ар бир сом бизге кыргыз экономикасына кошкон эң чоң салым болот. Туура кечээки экинчи биздин турда салык кызматынын аймактагы өкүлү жана ошол эле кайсы бир ишканада салык кызматкерлерин ошо сатуучулар требовать жактарга бербей өздөрүнө өткөрүп алышыптыр. Бул боюнча дароо реакция кылып жокко чыгардык. Ал байгелер кийинки 3 турда ойнотулат. Учурда лотереяга 140 миңден ашуун катышуучу катышкан. Анда 12 миллиардтан ашык кассалык чектерди сканерден өткөрүп жиберишкен. Бул өнөктүк соода жана кызмат көрсөтүүлөргө көзөмөл кассалык машинасын жапырт жайылтуу аракетинде болуп жатат. Муну менен өлкөдөгү көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатталган. Бул жагдайда быйыл 6 айда ККМди колдонгон компаниялардын соодадан түшкөн каражаты 698,1 миллиард сомду түздү. Жалпысынан өлкөдө 52 миңдей ККМ колдонулууда. Жерлерге, участоктарга бөлүнгөн инспекторлор аркылуу күндө каралып, жана көзөмөл болуп турат. Көзөмөлдүн артында алардын күнүмдүк түшүп аткан кирешелерин выручка деп коебуз. Ошол выручкалары биз көзөмөл кылып турабыз. Эгерде бир иштеп эле жаткан, мисалы, кызмат көрсөтүүчү медициналык борбор дейли, же бир чоң дүкөндөр дейли, алар же бир авто жуучу жана автомойкалар дейли, же автозаправка, АЗС дейли, ошолордун баары эгер бир күндө эч кандай чектерди киргизбей атса, биз аларга демек ошол күндүн аягында сөзсүз текшерүүчүлөрдү жөнөтүп туруп, алардан жана контрольный закуп деп коет, контролдук сатып алуу. Контролдук сатып алуу аркылуу алардын балким чек бербей аткандыр, балким ККМ аппаратын иштетпей аткандыр, ошол учурларын аныктайбыз. Ал эми 1 октябрда чек талап кылып байге утуа лотереясынын экинчи утушу өтүп, анда рандом ыкмасы менен 58 баалуу байге, анын ичинде автоунаанын ээлери аныкталган. Акыркы лотереянын оюну 30 декабрда болот. Кыргызстанда 1 январдан баштап жаңы салык кодекси ишке кирген. Салык реформасынын негизги багыттарынын бири катары соода жана кызмат көрсөтүүлөргө көзөмөл кассалык машинасын жапырт жайылтууну баштаган. Алмагүлерке Багызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.